Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана окуучулар. Ош мамлекеттик университетинин Ыйман гимназиясы биология предмети 8-класстар үчүн биология мугалими Мырзакулова Кайры. Балдар, бүгүнкү өтүлө турган тема биздин жашообузда эң керектүү болгон темалардын бири бул витаминдер. Vitaminler жөнүндө бүгүн кеңири түшүнүк алабыз. Витаминдерди биз ар бир азык заттарыбыз, азыктанган азык заттарыбыздын бардыгы көптөгөн витаминдердин топтомдорунан турат. Ошон үчүн биз витаминдерди бул жашоонун булагы деп койсок болот. Анда эмесе сабакты баштаардан мурун бардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Sen жылмайсаң, алам саңа жылмаят деген жакшы сөз менен сабакты баштайлы. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар. Витаминдер жөнүндө жалпы түшүнүк алабыз. Витаминдердин тарыхы боюнча билимдерибизди тереңдетебиз. Организмге витаминдердин жетишсиздигинен улам келип чыккан оорулар боюнча анализ жүргүзөбүз. Тамак ашта витаминдердин сакталыштары боюнча практикага таянып байкоо жүргүзөбүз. Бүгүнкү темадагы жаңы терминдер, витаминдер боюнча биздин буга чейин дагы түшүнүгүбүз бар. Ошондой болсо дагы бүгүн кеңирээк токтолобуз. Авитаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз деген жаңы терминдердин түшүнүктөрүн алабыз. Витаминдер организмдеги нормалдуу зат алмашууда жана тиричилик аракетинде мааниси чоң биологиялык активдүү бирикмелер. Алар тамактануунун алмаштырылгыс фактору. Витаминдердин көбү ферменттердин составдык бөлүгү. Алар зат алмашууну жөнгө салат. Организмде болуучу химиялык реакцияларды тездетет. Ошондой эле ферменттердин пайда болушуна жана анын функциясына катышат. Адам тамактанганда витаминди тамак аш менен кабыл алат. Витаминдер жөнүндө түшүнүк алабыз. Организмдин витаминди кабыл алуусу анын физиологиялык абалына жараша болушу керек. Витамин организмдин өсүү мезгилинде, кош бойлуу жана эмчек эмизген убакта, ооруп жатканда жана оорудан кийин, кара жумуш же акыл эмгеги менен көп иштегенде, мисалы спорттук көнүгүүлөрдү жасаганда, нерв эмоциялык чоң күч талап кылган иште, ошондой эле көп убакыт суукта болгондо чоң өлчөмдө талап кылынат. Улгайган кезде витаминди өздөштүрүү начарлайт. Түрдүү тамак аштагы витаминдин бардыгы эле туруктуу эмес жана аларды сырткы факторлордун таасиринен анча-мынча бузулушу мүмкүн. Консерваланган азыктарга караганда жаңы даярдалган тамактар витаминдерге бай. Продуктуларды узакка сактоо, аларды кургатуу, ошондой эле бышыруу витаминдин бузулушуна алып келет. Витаминдин көпчүлүгү латын алфавитинин тамгалары менен белгиленет. Мисалы А, Б, С, Е, Д жана башка. Мындан тышкары алардын химиялык структурасын көрсөтүүчү атайын аттары бар. Мисалы В1 тиамин, В12 цианобаламин, ПП никотин кислотасы, С витамини аскорбин кислотасы жана башка деп структурасын көрсөтүүчү аттары дагы бар экен. 19-чу организмге 19-чу кылымда эле белгилүү өлчөмдө суу, белок, углевод, май, минералдык туздар керек экендигин, ошондой эле начар тамактануудан пайда болгон оорулар белгилүү болгон. Адамдар витаминдерди 100 жыл мурун эле билишкен, бирок алардын бар экенине маани беришкен эмес. Биринчи изилдөөнү Джеймс Линд 1753 жылы жүргүзгөн. Ошол убакта цинк оорусу менен көбү ооруп, андан каза болушкан. 1911 жылы Казимир фонд күрүштүн кебегинен сары кристаллды таап, андан вита бул жашоо, амин
kuramında A zatı var birikme degенди taap çıkkan. 1880 жылы орус окумуштуусу Николай Иванович Лунин тамактын составында тиричилик үчүн эң керек белгисиз фактор бар экендигин экспериментте аныктаган. Николай Иванович Лунин жана Казимир Фонктун негизги витаминдер боюнча ачкан аныктамалары бүгүнкү күндө турмушка ашып келе жатат. Азыркы мезгилде адамдын организминде 20га жакын витаминдер бар экендиги аныкталган. Организмге узак убакытка чейин витаминдер жетишпесе, анда А витамини келип чыгат. Организмде витаминдердин өлчөмүнүн нормадан төмөн болушу гиповитаминоз деп аталат. Анын себеби тамак ашты көп убакыт сактаганда жана тамак даярдаганда витаминдер бузулат. Азыркы кезде адамдар витаминдерди жасалма препараттар түрүндө колдонушат. Эгерде аларды нормадан көп пайдаланса, аны гипервитаминоз дейбиз. Витаминдер эригиштиги боюнча эки топко бөлүнөт. Сууда ээрүүчү витаминдер жана майда ээрүүчү витаминдер болот. Сууда ээрүүчү витаминдерге В витамини, В тобундагы витаминдер, С витамини, ПП витамини. Ал эми майда ээрүүчү витаминдер А, Е, К жана Д витаминдери болуп эсептелет. Бүгүн мына ошол витаминдерге байланыштуу жолубуздун негизги биздин витаминдерди пайда кылуучу азык заттарыбыз болгон жашылча жемиштер жөнүндө кызыктуу, балдар үчүн кызыктуу маалыматты угабыз. Gün sayın cemiştir, den soğukta bulursun sen. Cükürüğünden dayım cükürülür, dayım cükürülür, dayım cükürülür. Cükürüden kırıcağım sen, Allah'tan faydalı. Burçakta yesin, en faydalı ekin, en faydalı ekin, en faydalı ekin. Burçak adandan sen anı cekırsın. Gündüzde dözgün pomidor, pomidor, pomidor. Gündüzde dözgün pomidor, Allah'tan faydalı. Brokoli damı özgöçü, özgöçü, özgöçü. Brokoli dam dudak zipkır, Allah'tan faydalı. Yeah! Woohoo! Мына балдар, демек биздин пайдалуу жемиштер боюнча балдардын кызыктуу маалыматы. Витаминдердин жетишсиздигинен оорулар пайда болот. Төмөндө кээ бир ооруларды карап өтсөк болот. Эгерде С витамини жетишпесе, анда адамда синга оорусуна чалдыгат. Ал ооруда адамдын алы кетет, тиши канайт, тиш бошойт, түшөт, ооздун ичи жара болот, муун шишийт. Чоң адам суткасына тамак аш менен 50-70 мг С витаминин алып туруш керек. С витамини карагатта, ит мурунда, калемпирде, капустада, помидордо, лимондо, апельсинде, пиязда, чеснокто жана көптөгөн мөмөлөрдө жана жашылчаларда болот. Кийинки азыркы кезде 30
Vitamin belgili. A vitamini жетишпегенде teri kuvarıp tülüp, iriңди oorlar menen jabırkayt, çaç kurgap, öňüçü, tırmaklar sınat. A vitamini жетишsizliginiň negizgi belgileri jarykty karaýalylyk, tönküsün načar görügi. A vitamini janawarlardan alıngan azıklarda boordo, sarı mayda, jumurtkanın sarısında bolat. Ösümlük azıklarında al provitaminler karotenoid pigmentleri türünde кездешет. Karotenoidlerge saviz, tomat, kızıl murç, kök beyaz, etmurun, çıçırkanak, çetindi mömölörü giret. Biz jogorada suda erüçü vitaminler jana mayda erüçü vitaminler dep aytyp öttük. Muna suda erüçü vitaminlerden azık zattagı dozasın karap göröbüz. Demek buğday menen gürüştü 3 mg çeyin bolat eken. Alem jumurtka menen süttü B2 vitamini 2 mg çeyin. B12 vitamini balıkta jana ette 2 mg çeyin. Alemi C vitamini limonda jana karagatta 100 mg çeyin bolat eken. Alem mayda erüçü vitaminler azık zattagı dozasyn karap görө turgan bolsok, A vitamini jumurtkada jana mayda 15 mg çeyin. Mömölörde jana çetindinin aşında 2 mg çeyin. Balıktın mayında D vitamini 2,5 mg çeyin. Gün karamanın daneginde E vitamini 15 mg çeyin bolat eken. Dozada bolat eken. Emi dagı bir jakşı paydalуу kеңеш katары videoga көңүл бурsak, bul эң paydalуу kеңеш. Иммунитетти көтөрүүнүн эң оңой 5 ыкмасы айтылды. Лондон университетинин окумуштуулары иммунитетти көтөрүүнүн табигый 5 ыкмасын аташты. Маалыматта ден соолукту чыңдоо үчүн дайым эле дары-дармек иче берүү орунсуз. Анын ордуна антибактериалдык, антиоксиданттык касиетке ээ шальфей өсүмдүгүн пайдаланууга болот. Ал эми дем алуу органдарын чыңап, суук тийүүнүн алдын алат. Мындан тышкары бузина мөмөсү да абдан пайдалуу. Иликтөө көрсөткөндөй, грипп менен ооруп, бузина ширесин ичкен 18-54 жаштагы бейтаптар дары ичкен адамдарга караганда 3-4 күн эртерээк айыккан. Булардан тышкары иммунитетти ачык түстөгү азыктар, жер-жемиштер жана жашылчалар көтөрөт. Ооруп жаткан киши бир жума бою помидор, апельсин, баклажан, дарбыз жесе тез сакаят. Ага кошумча сарымсак, куркума, имбир сыяктуу татымалдар зат алмашууну тездетип, ашыкча салмактан арылтат. Суук тийүүдөн жашылча жана жемиштердин ширеси да жакшы сактайт. Болгону аны сыгып дароо ичүү керек. Булардын курамындагы магний нефть эмасына оң таасирин тийгизип, ден соолукту чыңдайт. Иммунитетти көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Балдар сасык тумоо менен жылына 8-10 жолу ооруп чыгышат. Негизинен оору адамдын иммунитет системасынын калыптануусуна таасир берет. Оорубаган баланы өстүрүү мүмкүн эмес, бирок анын иммунитетинин туура калыптануусуна, вирустар менен инфекцияларга каршы тура алгыдай ден соолугун сактоого жардамдашууга болот. Баланын тамактануу рационуна маани бериңиз. Курамында С, Э витаминдери бар тамактар, каротиноиддер, омега-3 майлуу кычкылдары менен пробиотиктер баланын иммунитетинин бекем болушуна жардам берет. Ал үчүн кантты пайдаланууга чектөө коюңуз. Кант жана башка таттуулар иммунитет системасын бузат. Ошондой эле баланын гиперактивдүү болушуна таасир берет жана баланын уйкусун бузат. Балага көптөн көп жемиштер менен мөмөлөрдү жегизиңиз. Алар кулпунай, коон, бүлдүркөн, апельсиндер, манго болушу мүмкүн. Иммунитетти төмөндөгү жемиштер жакшы көтөрөт. Картошка, брокколи, сабиз, капуста жана шпинат. Бул жемиштер менен мөмөлөр витаминдер менен антиоксиданттарга бай. Кандын курамындагы клеткалардын анителдин көлөмүн арттырууга жардам берет жана зыяндуу шишикти алдын алат. Ушундай пайдалуу кеңештерди пайдалансак болот экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бышыктоочу суроолорго көңүл бурабыз. Бышыктоочу суроолордун биринчи суроосунда витаминдердин ачылышына кайсы окумуштуулардын салымы бар? Жогоруда биз айтып өттүк, 3 окумуштууну
Эң негизги ошол эки окумуштуу витамин терминин анализ беришкен экен. Анда сууда ээрүүчү витаминдер кайсылар? Аны да таблицада көрсөтүп өттүк. С витамини жетишпесе кандай оору пайда болот? С витамини жетишпесе кандай оору пайда болот? Демек ар бир витаминдагы кандай оору пайда боло тургандарын карап көрдүк. Гиповитаминоз, гипервитаминоз деген эмне? Витаминдерди көбүрөөк сакташ үчүн тамакты кантип даярдаш керек деген мына ушул бышыктоочу суроолорго кайсы окуучу ким жакшы туура так жооп берсе, демек ал бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн болуп эсептелет. Анда эмесе мына ушул суроого бардыгыбыз жооп табайлы. Балдар, ушуну менен витаминдер жөнүндө кыскача теманы аяктайбыз. Үйгө тапшырма. Гиповитаминозго чалдыккан адам тез чарчайт, алсырайт. Жазында көп кишилер гиповитаминозго дуушар болот. Себебин түшүндүрүп бергилечи деген суроого жооп таап келесиңер. Көңүл бураганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.